Ассаламу алейкум. Азыр биткоин графикасын анализ кыла кетелик. Андан кийин чыга турган индекстерди жана экономический календарда түшүндүрүп айта кетейин. Биткоиндин базы $115.212 базылды түшүп жатат. Мен айткандай эле үстүңкү бул жерде өйдөгө тигинден кеткен тренд бар, восходящий тренди бар деген. Ал тренд уже слом структурага уже жакындап келатат десек болот. Примерно мен дагы жакшылап бул жерден ылдыйга түшүп тренд дальше ылдыйга сапар алганын күтөмүн. Анткени биринчи уровень покупкага өзүмдөр айткандай 113.000 тарап болот мынакей бул жерде. Азыр бизде бул жердеги продажа уже 4 сааттык менен аябай жакшы эле болуп атат. Бул жерде астында четкий ликвид уровень бар. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз. Ал ликвидти алгандан кийин так билинет ылдыйга кайка барарын. По идее мынакей бул зонада имбаланс деп коелук. Имбаланс зонасында көп ликвид бар. Мисалы ошол ликвидти полный алса, бул ликвидти мындай имбалансты полный жабып ылдый түшүп кетсе, анда бизде толугу менен уже слом структура болот. Бара турган уровень примерно биринчи покупкага 113.000, андан кийинкиси уже крайний случай уровень түшүп кетсе деген ойдо зона накопления жери болуп калат. Бул 4 сааттык графика. Бирок мындайынан караганда бизде азыр накопление болуп атканын көрүп турабыз. Үстүндө конкретный четкий ликвид зонасы бар. Продажага кирген трейдерлердики. Мен айткандай эле бул жерден азыр слом структура болгонун күтөбүз. Примерно бул имбаланс зонасын тешип ылдыйга проторговка менен акырын жөнөбүз. Азыр бул жерде ликвид алынган жатат. Примерно бул ликвид алына турган жакынкы азыркы кезде алына турган ликвид 115.000 тарап экен деп коеюн болжол менен. Азыркы дагы чыга турган бизде өтө маанилүү индекстер бар. Мынакей эң биринчи индекс выступление глава Джером Паула. Бул базарга чыгаардын алдында базардан бритва болот. Ал 15 мүнөттүк свечалар менен байкалат. Бул өтө маанилүү индекс болуп саналат. Эменин Американын полный экономикасы, фонду, биржа ошолордун бүттүгүн айтып, негатив жагын жана жакшы жагын отчет берет. Ошондо базарда бир аз бритва болушу мүмкүн. Андан кийинкиси чыга турганы 25 сентябрда ВВП чыгат. Бул внутренний волновой продукт деп коет. Продукт. Ал Американын мындай айтканда сыртка чыккан продуктларын ошолордун эсептеген индекс болуп эсептелет. Азыр бизге эң маанилүүсү 23 сентябрда чыга турганы выступление глава ФРС. Мынакей вторник, сентябрь 23 чыга турган индекс, экономический календар. Андан кийинкиси биздеги базовый цена индекс потребителей дегендер, булар бир аз керейдире жок десек болот, бирок маанилүү катары алып койсок болот. Ал 26 сентябрда чыгат. Биткоиндики түшүндүрө кеттим ошой графикасын. Так, азыр бизде дагы курс жүрүп жатат. Болгону курстун базы мисалы Телеграмдан көрсөтүп кетейин. Курс. Бул курста бизде азыркы курстун ичинде Александр Герчик, Давид жана Cryptologic, анан Dark Trade'ин жаңы курсу кошуло баштайт. Азыр бизде Cryptologic бар жана Давид менен Александр Герчиктики бар. Бул курска мындай айтканда жаңы материалдар кошулган сайын база көтөрүлүп кетет. Азыр мунун базы $50, эрте кезинде кошуло алсаңыздар болот. Бул курста азыр 3 киши бар. Реклама кылгандардан жана контролдоп видео киргизип турган кишилер бар бияка. Закрытый группадагы, мындай айтканда закрытый курстагы бирден баштап до конца бүткөнгө чейин курс бияка киргизип турат. Мисалы, Давидтин курсун алайын десеңер, Давидтин курсу, закрытый курсу $500-600 болот. Бул ачкан киши группаны, мисалы обучение материал деген ачкан кишини бияка ал материалдарды $50 киргизип атат. Постепенно акырындык менен киргизе берет. Анан курстун базы $50 болсо, андан кийин дагы үстүнө $50 кошулуп $100 болуп 200-300 болуп кете берет. Кимге кызык болсо кошулсаңар болот. Азыр мен бул жерден мисалы арбитражды бассам сиздерге караңкы болуп чыгып калат, көрүнбөйт. Так что азыр мен бияктан мынакей Cryptologic деле көрсөтүп коеюн. Бияқта полный курс бар Cryptologic-тики.
байкебага жөнөтүп мен бияктан окуп үйрөнүп атам. Так что кимге кызык болсо профилде TikToktун ушул жакта Telegram ссылка бар. Telegram ссылкага кирсеңер сразу эле силерди биткоин 312 группага таштайт. Андан кийин закрепте мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз. Бул закрепти муну басабыз. Баскандан кийин бул жерде биткоин 312 чаты бар. Кирип профилге киргенден кийин мени тапсырсаңар болот. А жок, мынакей у сети деп турат, владелец деп турат. Бага жазсаңар сиздерди курсту ачып иштеп аткан киши менен байланыштырып, ошол жерден сүйлөшүп, өзүңүздөр так маалымат уксаңыздар болот. Биткоинду азыр түшүндүрүп кеттим. Мен айткан уровень, слом структура боло турган уровень күтөбүз. Бүгүн суббота, эртең воскресенье, суббота күнү американский биржа иштебейт. Эртеңден баштап ишке киргенден кийин ошондо так билинет. Продажа болуп, бияктан тешип кетсе, анда бизде дальнейший уровень 113 000. Эгер аны тешип кетсе, анда бизге как раз уровень бул жер болуп калат. Примерно 113 000 эмес, эми примерно бул 112 000 жылдырып коюн. Уровень стабильный уровень, 111 жылдырып койдум. Примерно покупка зонасына. Менин жеке оюм.